айтайын дегенім бұл өте бір мындай жаман көрініш болды. 2014 жылы апрель айында қабыл алынған Гомес жөнінде Қырғыз Республикасының мыйзамы бойынша берінлеріне қарай тұрған болсақ, бұл мыйзам жалпыға малымдау қаражаттарын жана қоғамдық жайларда жамааттык коопсуздук системасынын күчү жана каражат түзүмдөрүнүн убактылуу болуусуна байланыштуу иштер боюнча улуттук жардам көрсөтүү маселелери боюнча мамилелерди орнотуу жөнүндө биргелешкен коммуникенин долбоору Армения Республикасындагы кошуп берип атасыздар. Негизи Россия Федерациясы чоң да. Булар өздөрү жетише албайт. Элчилик. Эмне үчүн сиздер ошол эле Азербайжан, Грузия, Армения кылып эле бул жака кошсоңуздар болмок да, ал жерде биздин жарандарыбыз же болбосо азчылыкты түзөт да. Эмне үчүн ушундай Арменияның болсо Россияга берген себеби дагы бар жүйөлүү. Анткени бизде Кавказда өзүңүз билесиз, Азербайжанда элчилигибиз бар, Бакуда жайгашкан. Бирок Бакудан жайгашып туруп Арменияны кароого мүмкүнчүлүк жок. Анткени Армения тарабы эки мамлекеттин ортосундагы мамилеге жараша ага макулдугун бербейт. Ошон үчүн алар да айтышкан, бизде Россиядан туруп кызматташууну улантсаңыздар болот. Негизги маселе мына биз жерлерге барганда, элдер менен кыдырганда бизге эң керектүү нерсе болду. Элдер кайсы өзүнүн депутаты шайлаган депутаттары да келишин карашып, ошол жерге элдер топтолушуна дагы мүмкүнчүлүк болуш үчүн, же болбосо жолдо кетип атканда жогорку кеңештин депутатына бир кандайдыр бир тоскоолдуктар болбош үчүн машина мейли, машина башкалардын баары кетти. Бирок ар бир депутатка мурдагы KG номерди кайтаруу керек болуп атат. Элдер билиш керек болуп атат, кайсы өзүнүн ошо шайлаган депутаттуу келди, келбеди деген. Ошо номерди кайта берсе жакшы болот эле. Депутаттар өздөрүнүн машинасына алыш кадап алабы, же такси менен жүрсө таксиге кадап алабы, ал өзүнүн иши болот эле да. Жогорку кеңештин ар бир депутаттын өзүнө берилген номери болуш керек. Ушуну протоколдук негизде тапшырма берсеңиз, Мирлан Исакбекович, болбосо өкмөттөгү бардыгы жөнөкөй номерде жүрүшсүн. Бүгүнкү күндө мыйзамда соттолгондор шайлоого катыша албайт. Мен сизге ушуну баса белгилеп айтып кетем. Мен айтып жаткан сунуш талапкер, жанын туугандары, эгерде коррупция менен соттолгон болсо, таптакыр ал срогу өтөбү, өтпөйбү, раз коррупция менен соттолду, болду. Бул шайлоого түбөлүктүү бөгөт коюлат. Бирок жазуу жүзүндө сиз аны жазган жоксуз да. Жазылган ушул жерде, бардыгын ушул жерден чечебиз, жазылган ушул жерде. Анан мен урматтуу кесиптештер ушуну бардыгын добуш аркылуу, палатада добуш аркылуу чечип, бүгүнкү күнү коррупция менен эң бир күрөшүү жолу ушул деп турам да. Ошондуктан добушка менен чечип берсеңиздер, палатага да ошол жерде көпчүлүктүн добушу менен киргизсек жакшы болот эле. Сол жака же оң жака бурула турган светофор күйгөндө эле ошол маалда пешеходный адамдарыбыз дагы өтүп атат ошол жолдончу. Буларга бир отдельный бир жол ачышыбыз керек да. Азыркы биздин жөө жүргөн жарандарыбыз дагы чайпалып, же болбосо телефон менен сүйлөшүп, бир канча убакытты кармоодат. Мен протоколдук тапшырма берем мен силерге. Тез арада бүгүнкү күнү ошо чакырык жасап аткан адамдарды, ошо группаларды медициналык, мына бул жерде Министерство здравоохранения дагы турушат, текшерүүгө алыш керек. Мээси жайында, жайында эмеспи. И НВД, прокуратура, ГКМБ тез арада чара көрүш керек. Ошону айтып элем. Могу жерде ызуучу кылып атасыңар да. Анан бул жерден сөздөн адашып калса, же болбосо башка болсо ошону сурапчы. Анан бул жерде эч бир идеальный эч кимдер жок. Баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Камерага карап туруп жакшы сүйлөсөңөр, кылган ишиңер мындай Кудай көргүс нерселерди кыласыңар. Не жерде 200 адамдар турасыңар.
Semizingер бар, кыйшыгыңар бар. Буларга эчкимиз эчтеке дейлепсиз, урматтуу депутаттар. Ошондуктан бир кичине өзүңөрдү кармасаңар, кармап жакшы мындай болуп. Же бирөөңөрдү семиз, бирөөңөрдү кыйшыксыңар деп атабызбы? Ошондуктан өзүңөрдүн сыйыңарды билгиле, жакшынакай болгула. Siz 2020 жылы dünya чемпиону болом деп максат коюп койдуңуз да, буюрса ардагерлер арасында. Кудай буйруса, ниеттери бар. Мен дагы мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Мелис байке 56 жаштан 60 жаштын ортосунда буга чейин да күрөшүп жүргөн, ушу 56 жаштын 60-тын аралыгында дивизиондо күрөшүп чемпион мир болду да. Мен айтат элем, бул чемпион мир деген, чемпионат мир деген бул кайсы жерде болбосун чемпионат мир да. Ошентип мына бизге Мелис байкенин дагы мен үчүн Мелис байке мотивация да. Мен башка жаштарга дегендейчи. Икрамов Тазабек Икрамович жакында Тбилиси шаарында болуп өткөн ардагерлер арасында күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта 3-чү орунду ээлеп, коло медалына татыктуу болду. Arasına eldirdi Dingil koz Sarı çiçeklerdi Sen alamda İzzetü göçer